өлкө чоң реформага муктаж. Медицинаны бир чокулап кичине реформа кылып, образованияны чокулап кичине реформа кылып жүрөбүз, бул ишке ашпай атат да. Реформа качан ар бир жаран өзүнүн жон териси менен сезгенде, ошого жакшыртуу гана болгондо, ошол реформа деп аталат. Ошол өзгөрүү болот. Андай өзгөрүү 30 жылдан бери бизде боло элек. Ишене бериңиздер, чоң өзгөрүү боло элек. Дайыма мыйзамдар, конституциялар адамдардын турмушун кыйындатуу үчүн, оорлотуу үчүн болуп келет. Бизге окшогондор миллиондоп саналат. 100 миңдеп Россияда жүрөт, башка жакта жүрөт. Биз буларды кандай кылып кайтарышыбыз керек? Биз буларга жумуш беришибиз керек. Жана сөздөрүңүздөрдү айттыңыздар, көйгөйлөр, кандай проблемалар бар, эмне маселелер чечиш керек, канткенде чечилет, кандай команда менен чечилет. Демек, сиздер мындай туура бир кадамдарды таштап, жаштардан тарталы депсиздер, Жоомарт сыяктуу балдарыңызды тартсаңыздар, команда бекем болсо, илим билимдүү болсо, тарбия таалимдүү, адеп ахлактуу, ыймандуу балдар болсо, иншаллах ийгиликтерге жетесиздер.